Kırgız elinin таланттуу залқыр ақыны Байдылда Сарноғоев быйыл 90 жылдығы Кыргыз жергесінде белгіленіп жатат. Бұл ішінен адайы чыгармачылык көрөңгөсүндө илимий жактан болобу, сан жыра жагынан болобу, окуучулардын пикир алышкан ойлорунан болобу айтыла турган сөздөр абдан көп. Байдылда Сарноғоевду билбеген кыргыз окуурмандар жок. Кыргыз акындарынын ичинен, кыргыз чыгармачылык интеллигенциясынын ичинен Байдылда Сарноғоевдун 2 сап, 4 сап ырын билбеген кыргыздарды улуу муунда кыргыздарды жолуктуруш кыйын. Жана ошондой эле Байдылда Сарноғоев атындагы эл арасында нукура усулчулук окуу да жүрөт десек болот. Себеби бул ишинин адам баласынын таалим тарбиясына, турмушка болгон көз карашын чагылдырган, мыкты жөнөкөйлүктөн тереңдикке умтулган адамдын кыргыз улутунун өзөгүнө, кыргыз улутунун бир каада салтына ылайык келгендей мыкты чыгармачылык, чоң чыгармачылык дөөлөттөрү бар. Азыр мен сиздерге Байдылда Сарноғоев агабыздын ырынан окуп берейин. Тоолор менин ырыскым, уuz ойлуу уланымын чыгыштын, улар учкан тоолор менин ырыскым, ошол тоону оюп туруп аскасын, жаштыгымды, жалынымды уюттум. Зоолор менин төшөк менен жаздыгым, жатсынан да, жалыным да, жаштыгым, алар мөгдөп, азайганда кубаты, жалын берер, кейбир жазган жакшырым. Мен жөнөкөй, эл ичинде бир адам, көктөн эмес, жерден таалай сураган, атак даңкым бийик болсун, болбосун, бийик жерге төрөлгөнгө кубанам. Уuz ойлуу уланымын чыгыштын, улар учкан тоолор менен ырыскым, ырыскымдан ыраак кетип даңк издеп, жүргүм келбейт ар жагында булуттун.